Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары. Сиздер менен адаттагыдай эле Ош Мүлк каналы. Бул чыгарышта сиздерге КБКдагы сатылып жаткан, Манасыта Кичи районунда сатылып жаткан 2 бөлмөлүү батирди көзөмөкчүмүн. Сиздерге башына дарегин түшүндүрө кетейин. Видеону аягына чейин толугу менен көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дарегин түшүндүрө кетейин. Биз азыр Манасыта районунда турабыз. Манасыта менен Ошский район ортосунда турабыз. Бул детская областная больница, бул жак болсо Исак Разаков атындагы эс алуу багы. Ушул жерде Салива 50-чи дом бар. Ушул. Азыр бул жактан түз ылдыга карап түшүп кетебиз. Мына урматтандар, биз бул жактан түз кирип келдик. Түз кирип келгенде эле биринчи подъезд экен, бул жактан эсептегенде. Биринчи подъезд, экинчи кабат, квартира 5-чи квартира экен. Ушул жака киресиздер, келиңиздер, кирип сиздерге көргөзөйүн. Урматтуугандар, биз кирип келдик квартиранын ичине. Киргениңиздерде ушундай эле стандартный прихожка. Эшигиңиздерди көргөзөйүн. Ушундай темир эшиктен экен, аябай калың оор эшик экен бул. Качественный. Андан кийин баштайлык. Сиздерге башында планировкасын түшүндүрө кетейин. Киргениңиздерде сол жакта бул жак кухнясы, туалет стандартный. Андан кийин зал, андан кийин бөлмөсү спальня экен. Башында бул жагынан баштайлык, сол жактан. Киресиздер, бул жак туалет. Ремонт средний экен. Кааласаңыз өзүңүздөр да ремонт кылып койсоңуздар болот. Келиңиздер, биринчи напорун текшерейикчи. Напор жакшы экен. Эшик бар экен, мындай эшиктерди орнотуп коюптур. Сонун эшиктер экен. Андан кийинки эшик болсо бул кухнясы. Терезелер пластик экен, кирип жашасаңыздар болот экен, орточо ремонт экен. Радиаторлор орнотулуптур, жаңы радиатордон экен. Турбалар алмашылыптыр, жаңы турбаларга. Отопление. Бул жактан напор текшерип койдук. Напор жакшы. Полдор линолеум экен, эшиктер ушундай жыгач эшиктер экен. Кийинкиси бул зал. Зал, анан бул жакта болсо ушундай аябай чоң лоджиясы бар экен, караңыздар. Терезелер пластик экен. Бул жердин башкысы, эң негизгиси туугандар, бул жак күнгөй бет экен. Күнгөй бет болгон себебинен кышнасы жылуу болот экен бул жерде. Жайында дагы салкын экен, урматтуу туугандар. Биз кирип келдик, күн ысыкта кирип келдик. Ичи жакшы салкын болуп турат экен. Радиаторлар орнотулуптур, жаңы радиаторлар, отоплениялардын системалары алмашылыптыр. Суу, свет, бардык эмелер центральный экен, канализация. Бул спальня экен, кийинкиси. Потолоктор жасалыптыр бул жактыкы. Ушундай люстралар да орнотулуптур. Эмеси да бар экен, занавескалар, сонун занавескалар бар экен. Радиатор тоже жаңы алмашылган. Эшик пластик, терезелер пластик экен. Ошо урматтуу туугандар, сиздерге көргөзүүчүлөрдөн көргөздүм. Эми характеристикаларына келсек. Баасы $51,000 дейт, урматтуу туугандар. Бул аябай ыңгайлуу баада айтып жатат. Кеми бар дейт, тем более кеми бар экен, урматтуу туугандар. Эмеси общая площадь 48 квадрат метр экен. Сиздерге эс номерин ушул жерге калтыра кетем. Бул жак болсо башынан аягына чейин баасын жазып коем. Ушул видеодо үстүдө болсо бул жерде үстүңкү сол жакта менин номерим болот. Эгерде ушундай квартираларды сиздер реклама бергиңиздер келсе, ошол номер боюнча кайрыласыздар. Ошо урматтуу туугандар, дагы кандай маалымат керек болсо, комменттерге сөзсүз түрдө жазыңыздар. Эс номерин дагы калтыра кетем, ошол эс менен байланышасыздар. Дагы көңүңүздөр суроо бересиздер, ипотека ушундай варианттары барбы депчи. Ипотека варианты бар дейт, урматтуу туугандар. Ипотека варианты бар экен. Бирок обмен варианты жок экен. Ошо. Ушуну менен бүгүнкү видеону аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.